2021 жылдын октябрынан баштап бүгүнкү күнгө чейин мектептердин саны өлкө боюнча 2296-дан 2333-кө жетти. Бул тууралуу кабар агенттигиндеги маалымат жыйында билим берүү жана илим министринин орун басары Надира Жусупбекова билдирди. Анын айтымында учурда мектептерде 1 407 447 окуучу билим алууда. Кыргызстанда кыргыз тилдүү 1399, орус тилдүү 247, өзбек тилдүү 28 жана тажик тилдүү 3 мектеп бар. Министрдин орун басары кошумчалагандай, өлкөдө бала бакчанын саны 1648ден 1712ге өсүп, бакчаларда 199,8 миң бөбөк тарбияланууда. Өзбекстан Республикасынын президенти Шавкат Мирзиёев Кыргызстанга келет. Бул тууралуу Кыргыз Республикасынын тышкы иштер министринин биринчи орун басары Нурлан Ниязалиев кабар агенттигине өткөн маалымат жыйында билдирди. Анын айтымында азыркы учурда дипломатиялык каналдар аркылуу иш сапардын убагы иштелип чыгууда. Албетте, иш сапарды уюштуруу абдан татаал. Бардык уюштуруу маселелерин, анын негизги мазмунун иштеп чыгуу керек. Бүгүнкү күндө министрликтер менен ведомстволор эки тараптуу келишимдерди, меморандумдарды жана иш-чаралардын пландарын даярдап жатышат. Ошондой эле өзбек тарапка каржылоого сунуштоо максатында экономикалык блок тарабынан инвестициялык долбоорлор даярдалууда. Жыйынтыктап айтканда, иш сапардын уюштурулушу эки президенттин иш графигинен көз каранды экенин белгилей кетүү керек. Ошентип, эки президенттин ыңгайлуу графигинин негизинде иш сапар уюштурулат, деди ал. Эртең 19 октябрда өлкөнүн бардык аймактарында жамгыр жаашы күтүлөт. Бул тууралуу Кыргыз гидромет билдирди. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы Чүй өрөөнүндө түнкүсүн +1-+6, күндүз 9-14 градус жылыйт. Таласта түнкүсүн 0 градустан 5 градуска чейин жылыса, күндүзү 7-12 градус. Ош, Жалал абад, Баткен облустарында түнкүсүн +5-+10 градус, ал эми күндүзү 9-14 градуска жылыйт. Ысык көл облусунда түнкүсүн -1ден +4кө чейин. Ысык көл облусунда түнкүсүн -1ден +4кө чейин, ал эми күндүзү 9 градустан 14 градуска чейин жылыйт. Нарында түнкүсүн -3ден +2ге чейин жылыса, күндүз +4-+9 градус жылыйт. Бишкек шаарында жамгыр жаашы күтүлөт. Абанын температурасы түнкүсүн 4-6 градус, ал эми күндүзү 11-13 градус жылуу болот.